Бул тоо арасында күзүлдөп иштеп жаткан техникалар Кадамжай районундагы 4200 гектар жерди өздөштүрүү максатында салынып жаткан ирригациялык объектте тынымсыз иштеп жатат. Бул уникалдуу чоң долбоордун башында турган Алга Кадам коомдук бирикмесинин башчысы Асанбай Пазыловдун айтымында, курулуш эл менен мамлекеттин биргеликте иш алып баруусунун натыйжасында ийгиликтүү токтоосуз жүрүп жатат. Өкмөт менен 50-50-ке сүйлөштүк, 50%, 50% мамлекет жасап берет. Ушул каналда 50%-ын өзүбүздүн күчүбүз менен жасайбыз деп. Божомолдо 30 километр болуп атат. Ошондон 12 километрини, бирок оор жагы 12 километр мамлекетке коюп атабыз. О милдеттенме алышты. Бирок ал жерде ичинде 4,5 километр туннелдер бар. Чоң кыркатоолорду кесип кирип өтө турган. Ал эми бул бактарагы көгөрүп, көркүнө келип турган айыл жаңы жер конушу. Бул аймак 20 жыл мурда какыраган дөңсөө жер болчу. Алга Кадам коомдук бирикмесинин жетекчиси Асанбай Пазылов элди топтоп, мамлекеттен 1 сом албай, өз каражаттары менен суу каналдарды куруп, какыраган талааны өздөштүрүп, элге бөлүп берген. 2000-жылы баштаган болсок, 2007 суу келген эди. Суу келгенден кийин 1 жылдан кийин эгип бак кылдык эдик. Какырап жаткан адыр жерде мана шундай бакка айланды азыр. Ар бир атоолдун огороду ушундай болуп көгөрүп турат. Калган бактан тышкары малина айдап алганбыз. Малинабыздагы жылына жакшы болуп атат. 50%-ын Алга Кадам коомдук бирикмеси жана 50%-ын мамлекет куруп жаткан 30 чакырымдык каналдын курулушу аяктаса, Кадамжай районунда 7000ден ашуун адам суулуу жер менен камсыз болуп, айыл чарбасын өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан бул жер мына азыркы жасап атканыбыз, мисалы мурдагы жер 301 гектар болгон болсо, бул жерде болсо 4200 гектар өздөштүргөнү жатабыз. Бул жерде негизинен жер ушундай тоолуу жерлер, бирок мынчалык мындай азыр мына көрүп атасыздар, бул жерде абдан эле катал тоолор, бирок могу тоонун аркасынан өздөштүрүү жерлер кыйла мындай бак жүргүзө турган, бак эге турган жерлер. Анан түз жери да бар, аны айыл жасайбыз. Сөзсүз түрдө бул генералдык план түзүп, ошо жерге жаңы айыл түшөт. Ошо жерде мына өсүп аткан элибизге, жаштарга келечек түзүлө турган жаңы шаар тибиндеги айыл түшөт деп ойлоп атабыз. Кадамжай районундагы Алга Кадам коомдук бирикмесинин долбоору 2 жылга мерчемделген. Белгилеп өтсөк, буга чейин курулуштун жүрүшү менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышып, долбоор өлкө башчысынын көзөмөлүндө экенин билдирген. Улан Маккамбаев, Медер Айдарали уулу, ЛТР, Баткен облусу.